Америкалык миллиардер Илон Маск АКШ өкмөтү каржылаган Америка үнү жана Эркин Европа азаттык радиолорунун медиа долбоорлорун жабууну колдоду. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Репорт агенттигинин маалыматына ылайык ишкер АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын мурдагы директору Рик Греннелден аталган басылмаларды өткөндүн калдыктары жана ашыкча солчул активисттерге толгон деп аталган маалыматын бөлүшкөн. Ооба, аларды жапкыла деп жазган Маск. Европа ансыз деле эркин экенин, бул маалымат каражаттарын эч ким укпай турганын, алар америкалык салык төлөөчүлөрдүн чөнтөгүнөн жылына миллиард доллар жеп жатышканын кошумчалады. Греннел Америка үнү жана Эркин Европа радиосун бир жактуу деп айыптап, медиа платформалар радикал солчулдардын оюн аянтчасына айланды деп ырастады. Бул жалпыга маалымдоо каражаттарды каржылоонун максатка ылайыктуулугу тууралуу маселе буга чейин АКШдагы консервативдүү чөйрөлөрдө көтөрүлүп келсе, азыр ал дүйнөдөгү эң таасирдүү ишкерлердин биринен колдоо тапты.